Арбаңыздар, урматтуу Беспредел медиа порталының көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Бүгүнкү чыгарылышта биз эки суроого жооп тапканга аракет кылабыз. Кандай суроо десеңиз, биринчиси Кыргызстанда үлкөн чиновник болуп туруп, мамлекетке же кала бийлигине таандык жерлерди сатып, кантип байыса болот? Экинчи суроо Бишкектин Так чордонунда жогорку кеңештин жанындагы Сейил бактын жери кантип жеке колдорго өтүп жада калса, көп кабаттуу үй салынып кетет. Бүгүнкү иликтөөдө сөз боло турган курулуштар дал ушул эки объект. Бирөөсү жогорку кеңештин жанындагы Панфилов Сейил багына салынган имарат, экинчиси жаңы салынып жаткан ак үйдүн жанында тагыраагы Самойленко 4В дарегинде жайгашкан курулуш комплекси. Эки курулуштун окшоштуктары арбын. Маселен, экөө тең мамлекеттин жери болгон. Бирок кийинчерээк Холод жеке фирмасына өтүп кеткен. Экөөнүн тең башы чырдан арылбай келет. Мындай алтын квадраттагы жерлерди өзүнүн жеке менчигине өткөргөн Холод фирмасы кимге таандык? 2010 жылы жарыяланган маалыматтарга ылайык директору Сулейманова Гүлмира Токтосыновна, ал эми ЖЧКнын мүчөлөрү катары Сатыбек Жуманалиев жана Сулайманова Шахида Токтосыновна көрсөтүлгөн. Булар кимдер десеңиз, ал жогорку кеңештин 2 жолку чакырылышынын депутаты Бахадыр Сулеймановдун туугандары. Эки жер тилкеси тең Холод ЖЧКсына 2004-2005 жылдары өткөн. Ал эми 2003-2005 жылдары Бахадыр Сулейманов мамлекеттик сатып алуулар жана материалдык резервтер боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы болгон. Бул жерде кандайдыр бир байланыш болушу мүмкүн деп биз ойлойбуз. Бирок бул божомол гана. Биринчи объект жогорку кеңештин жанындагы Панфилов Сейил багында жайгашкан жер тилкеси. Өзүңүздөр көрүп турган бул көп кабаттуу үйдүн капталында жогорку кеңеш болсо, алдында Россия кинотеатры турат. 2010 жылы 24 кж маалымат агенттиги жарыялаган журналисттик иликтөөгө ылайык, Холод фирмасы бул участокты 2004 жылы Бишкек мэриясынын токтому менен 49 жылга ижарага алган. 2007 жылы болсо Ливерпуль ЖЧКсына саткан. Ал эми курулуштун иш проектисин Елизавета фирмасы жүргүзгөн. Бул фирмалар көпчүлүккө маалым болгондой, Бишкектин экс-мэри Азиз Суракматовдун жакындарына таандык. Бул курулуш жүрүп жатканда коомчулуктун көңүл чордонунда болгон, жада калса жогорку кеңештин жыйынында депутаттар маселе көтөрүп чыгып, Бишкектеги башаламан курулуштарды сындашкан. Бирок акчаң жана таанышың күчтүү болсо танкасың дегенде, коомчулуктун, жарандык активисттердин, депутаттардын акыр аягы мыйзамды дагы уруу ойнобой, ак үйдүн жанына көп кабаттуу үй салып койсоң болот. Албетте, жерди саткан фирманын ээлеринин тууганы жогорку кеңештин 2 жолку депутаты Бахадыр Сулейманов болсо, сатып алган фирмага ээлик кылгандар экс-мэр жана мурдагы депутат Азиз Суракматовдун жакындары. Тамашалап айтканда не дей аласың, тууган? Не даласың, брат, не даласың, брат. 24 кж маалымат агенттиги жарыялаган маалыматта кала бийлиги курулуш жүргүзүүгө тыюу салынган жерлердеги объектилер сүрдүрүлө тургандыгын билдиришкен. Бирок арадан 5 жыл өттү. Көп кабаттуу үйдүн курулушу алда качан аяктап, эч нерсе болбой эле турат. Земля, на которой построено это здание, входит в охранную зону номер 1. Согласно ПДП, который разрабатывали, вот эта охранная зона была белым пятном. То есть там вообще ничего нельзя строить. Это раз. Зная вот это все, мы выступали против строительства. Но, к сожалению, это же парковая зона. Это, во-первых, парковая зона. Во-вторых, и самое главное, что это стратегические объекты рядом, понимаете, Белый дом. Естественно, строится многоэтажное здание прям возле Белого дома тоже немножечко неверно, да? Поэтому мы выступали против, но вы же видите, оно до сих пор стоит, это здание, потому что в этой сфере у нас вертятся большие деньги, и те, у кого есть деньги, могут даже в охранной зоне строить вот такие здания.
Поэтому это очень печально. Это говорит о том, что у нас система защиты общественных пространств практически не работает. У нас есть документы, что это парковая зона, территория парка имени Панфилова. Там Сулайманов и Суракматов. Вы экс-мэр и экс-депутат, да? Сильная мера всего. Ушул жерден кала бийлигине кайрылгым келет. Каракпаян калктын эли мүлкүн баса калып, кичи бизнестерди анча-мынча жолго чыгып кеткендерди чыркыратып буза бербей, ушундай оор койгон мыйзам бузуулар менен Ак үйдүн жанына Сейил бактын ичине салып алгандарга да чара көрсөңөр жакшы болор эле. Бул ишти териштирген прокуратура жана башка укук коргоо органдары жерди 49 жылга ижарага алып сатып жиберген Холод фирмасына кандай чараларды көргөнү боюнча бизде так маалымат жок. Эми экинчи объектке келе турган болсок, бул көздүн жоосун алган көп кабаттуу үй жогоруда айткандай Самойленко 4В дарегинде жайгашкан учурда Ысык көл мейманканасынын ордуна салынып жаткан жаңы ак үйгө кошуна десек болот. Бул үй салынган 43 сотук жер тилкеси дагы Холод фирмасына таандык болгон. Ал эми тарыхына келсек, 1992 жылдын 30 декабрында мамлекеттик мүлк фондунан Шабдан акционерди коому сатып алат. Бирок 2002 жылы кредиттик келишимди аткара албай калгандыгына байланыштуу Шабдан ата жичкасы күрөө катары Энергобанкка өткөрүп берген. Бирок мэриянын 2003 жылдын 8 сентябрындагы токтомуна ылайык бул жер тилкеси Энергобанкка 49 жылга ижарага берилген. Ал эми 2004 жылдын 3 февралында Энергобанк Холод жичкасына саткан. Негедир Бахадыр Сулаймановдун туугандарыээлик кылган бул фирма кезинде жалаң майлуу сүттүү райондордон жер тилкелерин өз менчигине чыгарган. Үйдө курулушу жана жайгашкан жери кимдин гана болбосун көңүлүн өзүнө бурат, бирок бул объекттин чыры далай адамдын түн уйкусун качырып, жегенин желим ичкенин ирин кылды көрүнөт. Айрымдары өмүрү менен кош айтышты. Холод фирмасына таандык болгон бул жер тилкеси кийинчерээк айрым үлүччүлөрдүн айтымында Талайбек Ташиев аттуу жаранга катталган. Айрым үлүччүлөрдүн айтымында Талайбек Ташиев экс-депутат Бахадыр Сулеймановдун өкүл баласы. Через свои каналы ГРС'дан пробивать этсек, жер максаттын үстүндө эмес, Ташиевдин үстүндө болуп чыкты. Анан Ташиевдин кийинчерээк анан кийин өзү максат мынтип айтты. Бул жерди мен бир чиновниктен, биздин улуттуу эмес, башка улуттуу бир чиновниктен алгам. Ошого мен до конца карызымды бере элек болчумун. Ал чиновниктин аппетити убакыт өткөн сайын разыгрываться этип менден хочет отжать вообще уже дополнительно квадратура берип эми могу магазинди 3 этажда магазинди менден тартып алгысы келип атат. Акыр аягы уруш талаш менен ошол договорго макул болуп, коюп акчаны чогултуп бердик. Анан бир аз убакыт өтпөй эле бир 2 жума эсимде жок. Аны эстеш керек. Бир күнү эле Калыков баарыбызды чогултту, объектке чогултуп туруп айтты. Мен азыр мына кече эле жолугуп келдим Сулаймановго. Ал ошондой шарт коюп атат. Жолдошбековду отургузбасаңар түрмөгө, мен договордун баш тартам. Расторжение. Калып чогултуп айтып атат. Ал ошол айтып атат. Ошол маалдан баштап мен ошо каршы чыккам.